Жаш кездеги жалындуу, кызыктуу, маанилүү жана ошондой эле олуттуу күндөрдүн көпчүлүгү дал ушул студенттик кезде өтөөрү талашсыз. Бирок ошентсе дагы 17 ноябрь студенттик күн деп аталган атайын бир майрам бар. Бул майрамдын кыргыз студенттери үчүн канчалык деңгээлде пайдасы бар жана анын зыянчылыгы кандай? Мына ушул туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө келген студенттердин ой пикири туурасында убакыттын жүрүшүндө көрөсүздөр. Ал эми алгач студиябызга 3-курстун студенти Уулкан Алимбаеваны чакыралы. Студенттик майрамды сиз канча жылдан бери өткөрүп келүүдүсүз? Дегиле кайсыл окуу жайда окуйсуз? Ушул туурасында алгач тааныштырып өтсөңүз өзүңүздү. Кудайым буйруп 3 жыл окуп койдум. 2 жылдан бери мен студенттерди элдин катарында кафелерге барып, өзүм жакын группаштарым менен жана тең туштарым менен ар кандай эме окуу жайлардан студенттер менен таанышып, ошолор менен мындай көңүл ачуу максатта отуруп майрамдап келебиз. 2 жыл бою буюрса эртең дагы 17 ноябрда белгиленип атабыз. Аны заранее пландап жатабыз да. Жакшы. Эми ушул майрамдын бизде негизи майрамдар көп. Бирок студенттик күн деп аталган майрам башка майрамдардан сиз үчүн кандай өзгөчөлүккө ээ жана ушул майрамды кандай өзгөчөлүк менен майрамдайсыз? Мен өзүмдүн сезимимди айта турган болсом, бул мен үчүн албетте чоң деп эсептейм. Себеби дегенде студенттик майрамды кантип майрамдабай коюш керек? Студент болгондон кийин майрамдаш керек да. Ошон үчүн студенттик күн деп бекеринен айтылган эмес да. Мен оюм боюнча бул жалаң гана жаштардын жана ошол студенттердин майрамында бул күндү биз албетте белгилешибиз керек деп эсептейм. Ар бир майрамды майрамдоодо чындыгында кирешеден да чыгаша көбүрөөк болот, аны билебиз. Анан ушул майрамга карата сиз канча чыгаша көрөтөсүз? Контракттан апамдар жардам берет, аны айтам, атамдар салышат. Бирок негизи мен жол киремди, ушундай короткон чыгымдарымды өзүм каржылайм да, иштейм дагы, окуйм дагы. Анан 1000ден көбүрөөк кетет го, 5000 дегенде 4-3 ошондой кетет го. Дал ушул студенттик күн деп аталган майрамдын кыргыз студенттери үчүн эч кандай пайдасы жок деген ой пикирин билдирүү үчүн келген дагы бир коногубуз студент Түмөнбай Абдинаби уулун студиябызга чакыралы. Майрамды өткөрүүгө сиздин көз карашыңыз кандай? Ушул туурасында билеличи. Эми бул майрамдын тарыхын карай турган болсок, бул 9 студенттин өлүмү үчүн студенттер күнү деп белгиленип калган. Эгер биз майрамдап аткан болсок, ал үчүн келгиле достор деп кубанып бир шаан шөкөткө айландырып аткан болсок, мындай айтканда 9 адамдын өлүмүн биз майрамдап атабыз деген түшүнүк да бул. Эми бул тарыхы, бул күндүн тарыхына караганда, ал эми азыркы жаштардын жалпы жонунан караганда көпчүлүгү сиз айтып кеткендей каржылык маселесин өзү каржылабайт. Ата-энеси тарабынан каршылайт. Биринчиден, мен буга каршымын майрамдоосуна. Себеп дегенде, бул күн көптөгөн адамдардын келечегине чоң бурулуш, тактап айтканда терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. А дегенде эле ал жерде ичкиликтер 90% ичилет. Бул чоң кызды ичет дегим келген жок. Болгон жалпы жаштардын деңгээлин айтып атам мен. Экинчиден, алардын сабагына да таасир тийгизиши мүмкүн. Студенттердин терс жакка кетип калышынын деген себеби балким ал жерде Кудай сактасын. Бирок буга чейин болуп келген нерселер кыздардын дагы келечегине балта чабылып калган учурлар көп кездешет. Балким жакшы эле маанайда жадырап, жайнап, жакшы жүрүшкөндүр. Сиз ойлогондой эмес, балким ичимдиги жок. Же балким сиз айткандайдыр. Бирок жаштардын эң кайгылуу жери азыркы учурда кайрымдуулук, ошол сыяктуу акциялар, ошол сыяктуу бир кайрымдуулук жаатында иш алып барган мекемелер аябай көп. Биздин университеттерге дагы байма-бай келип турушат, 23 сомдон жардам берип койгула, 50 сомдон жардам берип койгула, 100 сомдон жардам берип койгула деп. Ошол учурда студенттер, мен студентмин, менин акчам жок деген студенттер мына өзү айтканда 3000, 4000, 5000 сомго чейин дегенде клубдарга барып атат. Мени мындай кабырганы кайыштырган маселе ушул болуп атпайбы? Жаштарыбыз каяка барат деген. Пайдасыз нерсеге акча барып коюп атат, Эмнеге пайдасыз анан эмнеге 5 жол барабарбы? Барабар эмес, тең эмес туурабы? Анда бир суроо берейинчи сизге. Кандай пайда таптыңыз? 4 жылдан бери барып келатат экенсиз. Пайда деле таап эле, зыян деле тапканым жок. Пайда дагы зыян дагы жок демек, э? Ооба, бирок мындай айтканда, орусча айтканда делать ничего экен анда. Студент болуп окугандан кийин бир эле майрамыбыз келип аткандан кийин албетте майрамдашыбыз керек да.
Постоянно эле жаман жагын алып беришин кереги жок да, ан үчүн туура жакшы жагын деле ойлош керек. Анда сизге бир суроо берейинчи. Ошол күндүн тарыхы чындап эле студенттик күн деп майрамдап сайраңдоого бир тете күнбү? Айтып көрүңүзчү анда. Алар өздөрү мисалы өлүп туруп ага кошулуп атам. Бирок биз деле студент болгондон кийин жаштык доору сүрүшүбүз керек да. Жок, жаштык доорун сүрүп атасыз. Эмнеге майрамдап атасыз 17 ноябрь күнү? Ошону айтып бериңизчи анда. Сиз эмнеге майрамдап атасыз? Студент болгон үчүн майрамдап жатам. Мисалы кээ бирлер айтат, окуйсыңбы, эмнеге майрамдайсың, эмнеге анчага акча коротосуң деп. Окуу дагы бул адам ар бир өзүнүн ички дүйнөсүнүн. Окууга да жетиш керек, анан эмеге дагы бул күндөрдү майрамдап да коюш керек. Анда сизге бир суроо берейинчи. Ошо майрамдап анан бир жакшы жолдо жүрүш керек деген студенттер, мисалы мен көп көрүп калам да, акчасы жок болуп, ал той бар, тойдун эртеси да бар дегендей, майрамдан кийин депрессияга түшүп, мен эс алам деп баргандар депрессияга түшүп, пайра чарчап, моралдык жактан чарчагандар бар. Сиз буга кошуласыз да? Деги ушул майрамдоонун максатын айтып бериңизчи. Мисалы студенттик окуп бүткөндөн кийин деле только окудум деп эле ошол күндө мисалы видео запись кылып алышы мүмкүн или сүрөттөргө түшүшү мүмкүн. Аны кийин да эскерип жүрүп мындай курбуларын эстеп дегендей, анан ошол жакшы күндү өткөрүү максаты. 2 жылдан бери ушул майрамды белгилеп келе жатабыз. Артыкчылыктар пайдасы деп атпайбы? Мен үчүн пайдасы эмнесин мен пайда деп эсептейм. Биз 2 жылдан бери тайпабыз менен чогулуп барабыз. Биринчи жылы караокеге бардык, экинчи жылы бир хата деп коебуз, бир квартираны снимать этип ошол жакта отурдук баарыбыз. Ошол учурда артыкчылыгы эмнеде? Биз көп учурда, мындай сабак учурда пикир алышпайбыз, көп баарлашпайбыз бири-бирибиз мененчи. Ошол эле биз мисалы 2 жылдан бери майрамдап келген майрамыбызга кураторубуз биз менен кошулуп барат. Биз ар дайым аны чогуу чакырып алабыз. Анан мындай орусча айтканда в неофициальном виде общение болот биздечи. Мындай мүмкүн өзүбүздүн сиз айтмакчы жакшы каалоо тилектерибизди бири-бирибизге айтабыз. Анан мындай айтканда бывало не раз, что биздин мисалы карама каршы болуп турган тараптар биздин группада урушуп калган, мүмкүн кыздар, балдар. Ошол майрамга чейин урушкандар, майрамда көбүнчө ошол жерде тил табышып, бирин бири жакшы түшүнүшүп, ошентип жарашып калган учурлар көп болгон. Анан материальный вопроска келсек, мисалы биз өзүбүздүн тайпабыз мындай кылабыз да, ким канча акча корота алат? Мисалы сен 3000 алып кел, сен жигитсиң, биз кызбыз, мен деген кызмын, мен 2 алып келем, сен жигитсиң, сен 4000 чыгар да деген жок биздечи. Биздин колунан канча келсе ортого салып ошондой кылат. Биз ар бирибиздин пикирибиз менен алышып, объективдүү бир чечимге келебиз. Буюрса окууңузду бүтөсүз, келечекте атасыз дегендей. Кийин балаңыз буюрса бала болгондон кийин балаңыз айтат да, ата ушундай 17 ноябрь келиптир, мындай бир жака барып келейин деп суранып, мындай сизден ошондой неме кылса, анан сиз айтасызбы, мен ушундай немеде 17 ноябрда эч жака барбай ушундай окууга барып келе жүрчүмүн депчи. Эми сиз деле жок дегенде балаңызга кызыктуу күндөрүңүздү, башыңыздан өткөн нерселерди айтып бересиз да, туурабы? Кызыктуу күн дегенде, эсте каларлык күн дегенде клубка барып бийлемей, арак ичмей, же ошол сыяктуу достор менен туруп сайраңдамай деген гана бул эң кызыктуу күндөр деп ойлойбуз. Ал эми чын-чынына келгенде балаңыз ошентип сурап калса кантип жооп бересиз, кантип айтып бересиз деп атасыз. Мен биринчиден ата болгондон баштап эле кайдыгер ата болбогонго аракет жасайм. Кайдыгер ата ким? Баласынын келечегине, баласынын тарбиясына, баласынын билимине кайдыгер караган адам. Эмненен ак, эмненен кара экендигин айырмалап билгенге тарбиялайм. Ошону айырмалап билгенде мен ойлойм 17 ноябрда ата мен досторум менен барып майрамдап келейин деп сурабай турган бир деңгээлге келет болуш керек. Не то, что спиртной менен отурбайсың, жок дегенде группаштарың менен сырдашып, сырыңды бөлүшүп дегенде, башка нерселер менен деле отурса болот да. Мен мындай билген адамдардын ичинен андайлар болду. Тактап айтканда, ал болсо бир гана студенттерге эмес, көпчүлүк учурда барларга барып, дискотекаларга барып, окуусунан калып, кечигип, ошентип кечикпей убагында келген чакта деле анын оюн жакшында болбой, адам жакшы эс албагандан кийин мээси деле жайында болбойт. Ошентип билим алуудан артта калып, ошентип анын аягында университеттен чыгып кетүүгө аргасыз калгандар болгон. Студенттик күндү белгилеген күндөн кийин ошентип анан окуудан артка кетти, отчисление болду деген, бул деген эми болбойт да. Анткени мисалы мен бүгүн студенттик күндү белгиледим, жакшынакай отурдум, группалаштар менен майрамдадык, эртең сабакка бардык, макул
ошол ал баарыбызга белгилүү 70%ыбыз кечиктик турабы, 20% барбай калдык сабакка. Эртеси күнү ошол эле лекцияны алып көчүрүп кой, берип кой. Аны азыр бардык эжелер, мугалимдер бардыгы түшүнөт. Бүгүнкү биздин темага карата коомчулуктагы студенттерден дагы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошого көңүл бөлөлү, андан соң алдыдагы конокторубузду чакырып кызыктуу маек курабыз. Жылда эле студенттик күнү 17 ноябрь күнү белгиленет. Анан биз деле студенттик күндү белгилеп атканбыз. Анан негизи окууга тапшырарда баардык студенттик күндөр эми баарын эле буйрура бербейт деп ойлойм да. Анан эми студент болгондон кийин, окууга тапшыргандан кийин группалаштар менен, курсташтар менен отуруп, бир жерде жакшына жерде өзүнүн сыйы менен эле отуруп жакшы майрамдаса дейм. Мисалы, эми бирөөсү айтат клуб дейт, бирөөсү хата дейт, үйдө отуралы дейт. А бирөөлөр ар кандай оюн зоокторго барышы мүмкүн, а бирок билбейм. Мен оюмча тынч эле жерде бири-бирибиздин оюбузду угуп, сыйлашып эле отурганыбыз жакшы го дейм. А бирок балдар менен эметип караганда биз ойлогонбуз да, балдарга эми кыздар көп эле кайсыл бир группада кыз көп болот, кайсыл бир группада бир балдар көп болот дегендей бири-биринин оюн угуш керек. Мисалы, биздин оюбуз аларга жакпайт, алардын ою бизге жакпайт дегендей, анан биз айтып көрсөк, анан алар туура эмес деп ойлойт. Кыздардын көпчүлүгү эле клуб дейт да, анан балдар тынчыраак отуралы деп ойлойт. Билбейм, балдардын оюн угабыз. Ошол майрамга канча акча коротосуңар? Минимум кыздарга 1000 сомдой, а балдарга айта албайт экем. Ар ким ар кандай майрамдабайт эмеспи? Биз мындай как бы в кругу друзей эле мындай тихо отуруп эле отмечать этчүбүз. Айтсаңыз, эгер сыр болбосо, ушул студенттик күнүнгө сиз канча акча коротосуңуз? Канча акча? Минимум 500дөн 2000ге чейин. Бүгүнкү аябай чоң даярдык десем болот. Быйыл анткени 5-курсту бүтүп жатабыз быйыл. Буга чейин жөн гана майрамдап келсек, эмнегедир ушул жылы ушул майрамдын бир маанисин мындай баркын түшүнүп турам десем болот да. Бир жакшы жерге отуруп, группалаштар менен сүйлөшүп, ошол күндү бир эсте каларлыктай өткөрсөк деп пландап жатабыз. Кудайдын буйруса, шаар ичинде эмес, шаардан сырткары чыгып барып келсек деп пландообуз. Айтсаңыз, буга чейин кантип майрамдап келдиңиз? Буга чейин эсимде кафелерге, клубтарга деле барганмын. Жон гана бир 2-чи курсумда болсо керек, ата-энем мага көптөн бери баягы сөз берип жүргөн нерсесин дагы подарка кылышкан. Ошонусу менен да эсимде калды. Шынал Арабаев атындагы Улуттук мамлекеттик университетинде окуйм, 1-курстун студентимин. Жакында 17 ноябрда боло турган студенттик кечеге даярдыгыбыз жакшы. Биздин университетте атайын чакан концерт берилет, ошонун ичинде студенттик кече өткөрүлөт студенттерге. Ошол жерде иш-чарага барып катышам. Бардык группабыз, студенттер чогуу болобуз ошол жерде. Ошо студенттик кечеге буюрса даярдыгым жакшы. Дал ушул студенттер менен дайыма байланышта болгон бул жогорку окуу жайдын окутуучулары болот эмеспи? Андыктан бүгүнкү биздин темага карата дагы окутуучу катары өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген коногубуз Махмуд Кашкари Барскан атындагы Чыгыш университетинин ага окутуучусу Клара Нарынбаеваны студиябызга чакырам. Алгач ушул студенттик күн деп аткандан кийин ушул сиздин студенттик күнгө бир кайрылып өтөлүчү. Студенттик күнүңүз кайсы окуу жайда өткөн жана ушул азыркы студенттердей болуп сиз дагы майрамдагансызбы? Бул биздин убакта бул негизи Кыргызстанда студенттик күндү биз эгемендүүлүктү алгандан баштап белгилеп келе жатабыз. Биздин студенттик күнүбүз ушул алгачкы күндөр деп айтсам болот, студенттик күндөрдү белгилегенбиз. Бирок мен азыр бул жерде айтып атпайбы, студенттер кафеге барып, көңүл ачып, ар кандай мындай
сырткары чыгып деген андай көз караш бизде эч качан болгон эмес. Биз мен билем ушул студенттик күндү биринчи жолу мен 5-курсумда белгилегем. Муну биз ушул актовый залда маданий иш-чара кылып белгилегенбиз. Ошол менин эсимде калган. Жок, ал туура биздин эжелер, агайларыбыз деле өзүбүздүн универде эме белгилешет. Аны кечке чейин эмес да, обедке чейин эле белгилеп коюшат. Ал сөзсүз эле болот. Мындай эже айткандай актовый залда эле болуп, ичинде эле мындай ар ким өзүнүн ой пикирлерин эле кызыктуу жаш таланттар болсо, таланттарын бийлешип, ырдашып кылышат. Андан сырткары биз группалаштардын арасында отдельно бир жерге барып өткөрөбүз да. Жашаң кирешеңе жараша болсун дейт да. Биздин ата-энебиз ушинтип 17 ноябрга группалаштар отуруп атат, ушунча акча жөнөткүлө деп айтсак, ата-энебиз биздин эмебиз үчүн дагы үйдө жетишпей турса дагы биздин мындай сүйүнүшүбүз үчүн жөнөтүшү мүмкүн да. Бирок ошонун ордуна жакшы нерселерге пайдалансак жакшы эмеспи? Анан 17 ноябрды менимче акыл баштуу адам майрамдабайт да. Адамдар өлүп атса бул жактан майрамдасак. Андан көрө группалаштар менен сүйлөшүп келгиле, андан көрө башка күндү белгилейли да, бул күндү майрамдабайлы. Андан көрө эскерүү үчүн, майли студенттердин эскерүү үчүн бир жакшы нерсени өткөрүп же бири-бирибизге открытка бериппи, ошентип куттуктап койсок болот да. Бул күн эмес, башка күнү майрамдап, башка күнгө жылдырып деп атпайсызбы? Жок, жылдырып деген башка күнү майрамдаган, бул күн майрамдаган эмне армасы? Биз үчүн группалаштар үчүн мындай кайгылуу күндү мынтип шаң шөкөткө бөлүп майрамдабайлы дагы, андан көрө башка жакшы күндөр эле майрамдайлы депчи. Башка күнү ал албетте майрамдалуучу күн. Кайсы майрамды айтасыңар, мисалы башка күнү деп? Ал естественно боло турган эле нерсе. Бирок студенттик күндү бул өзгөчө майрамдайбыз да биз негизи. Менин көз карашым боюнча бул өзгөчө майрамдала турган күн деп ойлойм. Мисалы үчүн ошол күнү именно кечинде майрамдайт да, кафеге, клубка барып. А эмне үчүн күндүзү майрамдаса болбойт? Кечинде чыкканда ар кандай случайлар көп болот. Мисалы үчүн сиз ошол майрамдаган күнү зыяны көбүрөөк болобу же пайдасы көбүрөөк болобу, ошону айтып бериңизчи. Бул ооба кечинде, себеби күндүзү бул кызыксыз болуп калат уже чоң ойгондон кийин. Мектеп курагында биз майрамдарды эртең менен уже кечке чейин эле келгиле деп майрамдачу да. Жаштарыбыздын бузулушуна өтө көп себептер болуп атпайбы? Мисалы үчүн макул сиздер жакшы өткөрөсүздөр, бирок башкаларды деле салыштырып караганда бир көп пайызы ошол жерде бир тагдырына балта чагылып калып атпайбы? Азыркы заманда билесиз, мисалы мен өзүм кызыкчылыгым биринчи орунга коем. Сиз өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды биринчи орунуңузга коет. Азыр бул жерде эч кимдин билбейм эмеси адамдын ой жүгүртүүсүнөн, аң сезиминен, ал ыйман деңгээлинен ичиндеги ошодон зависит этет. Бузулат, бузулбайт. Бул деген мен мисалы сен барба, сен калба түнгө чейин десем дагы ал адам калгысы келе калат. Мисалы мени 12ге чейин кал, сен менен кошулуп десем мен калгым келбей калбайм. Ушул эле сөз да. Бул деген бир эле студенттик күн эмес. Ушул история может повториться и, например, на Новый год, мисалы отурдуңарбы өзүңүн мындай курдаштарың менен. Ошондой адам бара берет. Бир адамдын айлана чөйрөсү кандай болсо, ошого карап эме болот. Азыр биздин кыргыз жаштарыбыздын айлана чөйрөсү мындай ошол жакаттарга барып аткан болсо, сиз деле мисалы ыйманың болсо барбайсың дейсиз. Кийин ушундай майрамдар келип, ушундай мемелер чыгып атса, ыйманыңызды сактап кала аласызбы? Точно ушундай мен бузулбайм депчи. Спирттик ичимдикти колдонгондон кийин адам өзүнү башкара албай калат да, үжечи. Может, кечиресиздер, может андай жерде спирт ичимдиктерин колдонулбайт эле өтсө. Может, сиз колдонбойсузdur, бирок жалпылап караганда бул баардык эле клубка барып атат, хаттага барып атат, кандай жалпылап караганда колдонот да. Сиз туурабы? Эпилдиңиз барбы? Араксыз өтпөйт деп. Канча пайызы арак менен араксыз мен 70-80% кепилдик бере алам, что биз отурган жерде эч кандай ичимдиктер колдонулбайт. Сиздики анда сиздерден эми Кудай ыраазы болсун. Бирок жалпы жаштарды алып көрөлүчү, канчасы кылып атат ошондой нерсени? Андай болуп да атат, болбой да атат. Ал адам ар бир өзүнүн ички дүйнөсүнөн да. Анда ички дүйнөсүнөн деп эле кала беребизби? Жаштарыбыз ушинтип атат, анда ал ички дүйнөсү ошондой экен деп. Келечек кайдыгер карабай көрөйт да бул нерсеге. Келиңиз, Клара эже, мен сизге бир ушул жерде мына жаштардын, студенттердин бир талаш тартышын көрүп атасыз, өзүңүздүн чыныгы калыстык сөзүңүздү айтыңызчы. Ушул 17 ноябрь студенттик күн деп аталган майрамдын биздин коомчулуктагы студенттер үчүн
пайдасы көбүрөөкпү же зыяныбы? Бул тарыхты биз унутпашыбыз керек, белгилешибиз керек. Бирок майрамдабашыбыз керек. Тарых жок, билбесек болбойт, билишибиз керек. Менин жеке оюмча бул майрамды майрамдабай эле койсок жакшы болот. Себеп дегенде бул ким айтып атпайбы чоңузду кечинде биз кафеге барсак кызыктуу болот депчи, мунун менин оюмча эч кажети жок, кереги жок деп мен жеке оюмду билдирет элем. 19-20 кылымда болгондо анда мындай көз караш тескери болмок да, жок андай кыз бала үйдө олтуруш керек эле эч жака чыкпаш керек деген. Азыр 21 кылымда жашагандан кийин жаштык доорду сүрүп, рахатын да көрүш керек. Анда 21 кылымдын адамдары кандай болуш керек оюңузча? Эгер 19-20 кылымдын адамдары ошондой болгон болсо, биз кандай болушубуз керек экөөбүз? Аны биз чечпейбиз да, аны ар бир адам өзү жок. 21 кылымдын адамдары биз заман артта калбашыбыз керек деп атпайсызбы? Анда биз кандай болушубуз керек? Мен айткан жокмун да, такыр майрамдабай эле үйдө отуруп ал деп айткан жокмун да, мен ойдон алысмын. Сен жеке эле үйдө эле отуруп, именно бизде ушул күн жөнүндө сөз болуп атат. 17 ноябрь деп айтылып атат да. Мен ушул күнгө гана токтолуп айткым келип атат. Анан Биздин Кыргызстандагы бир майрамды ала турган болсок, өзүбүз кабыл алган майрамды башка мамлекет майрамдабайт да, чынбы? Кабыл алышпайт ал нерсени, биздин майрамды. Ал эми башка мамлекеттин, дини башкалардын студенттери өлдү деп туруп биз ошол кыргыз студенттери, мусулмандар майрамдаса, бул биздин коомчулук үчүн кереги барбы? Мына сиздин сөзүңүзгө өтө кошулам да. Мисалы үчүн Чехословакияда болуп аткан окуя 9 адам өлүптүр дейли, революция кылып жанагы. Биздин өзүбүз Кыргызстанды алып карайлычы. Канчалаган төңкөрүштөр болду, канчалаган согуштар башсыздан өттү, кыйын учурларчы. Канчалаган студенттерибиз каза болду. Окко ушту Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким бул майрамдоонун этикасын билбейт биздин студенттер. Балким туура майрамдаш керек. Балким тыюу салгандан көрөк биз туура майрамдоонун этикасын көргөзөрбүз. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кыргыздын эгемендүүлүк күнү бар. Эмне үчүн ошолорду майрамдабайбыз? Байрак ак калпак күнү бар, байрак күнү бар. Ошол күндөрдө эмнеге ак калпак кийбейбиз да биз? Жеңиш күнү бар. Баралда ошол жеңиш күнү барып туруп, биздин ошол ата бабаларыбыздын эстелигине барып туруп, гүлүн коюп туруп, Куран окуп койбойбуз да. Эмне үчүн келип туруп эми студенттер күндө биз майрамдашыбыз керек? Биз себеп дегенде бул майрам деп чыга келебиз. Студенттер майрамдайбыз деп атпайсыздарбы? Анан ушул күнү бир эсте калаарлык кылып, жалпы жыл сайын студенттердин эсинде кала тургандай бир иш-чара ойлоп табасыздар. Балким быйыл уюштуруп баштадыңыздар. Эмки жылы дагы студенттердин эсинде калат бир конкурс жарыялайсыздарбы, студенттер аралык, алардын билимин көтөрө турган дегендей. Биз университетте айтып кеткемдей эле болот андайлар, бирок күндүзү болот да, анын эмесин билимин текшерип эле өзүнүн талантын көрсөтүү дегендей. Ал эми кечинде мен өзүм позициям оюм берим келип атат, кечинде по-любому майрамдашыбыз керек, отурушубуз керек, эсте кала турган сүрөттөргө жана эмелерге түшүп калышыбыз керек. Мисалы үчүн бул мындай майрамдар биздин салтыбызда, биздин динибизде деле, биздин салтыбызда деле андай түнкү клубтарга барып, хатталарга отуруп, андай нерсе жокчу. Андан кийин эгерде ойлонуп көрсөңүз өзүңүздөр элечи, биздин жаштарыбыз ушундай бир батыштын таасиринин артында ушундай бир жаман жактарга бузулуп баратат. Эртең бир эле студенттик күндө эмес, сүйүшкөндөр күнү дагы көп майрамдарыбыз бар да, ушул түнкү клубтарга, хатталарга алып бара турганчы. Азыр айтып атпайсызбы, кечкурун баары бир кызыктуу болот депчи. Эгерде чоң кыз дагы айтып кетти, группалаштарыбызды билбей баарлашпайбыз, баарлашып, мындай ичибиздеги сырларыбызды айтып, мисалы ал жөнүндө жаман ойлоп жүргөн болсоң, ошол күнү балким жакшы ой болуп, жакшы достошуп калышың мүмкүн деп. Бирок ошол эле адамдардын ичинде жаман ойлоо адам болушу мүмкүн да. Балким силердин фантаңарга же колаңарга спирттик ичимдикти кошуп койгон болушу мүмкүн, билбей калышыңар мүмкүн. Анан уят болуп, видеого тартып, интернетке чыгып кеткен адамдар дагы болгон да. Ошон үчүн менимче Кудай дагы сактанганды сактанат да. Ошон үчүн мындай майрамдаштарды менимче кереги жок деп ойлойм. Силер жалаң эле жаман ойлоо эме болуп алыпсыңар да. Жаман ойлоо. Неге жаман ойлойсуңар? Ниет таза болсо баардыгы жакшы болот. Биринчи орунда ниетти туура кылыш керек го. Анда ниетим жакшы деп туруп арак ичип койсо кандай болуп калат?
ооба силердин эркиңер күчтүү экен, силер сонун майрамдайт экенсиңер. Бирок башкалар эрки слабыйларга силер жол көрсөтүп атпайсыңарбы? Ушундай кылып майрамдасаңар, эрки слабыйлардыкы алар болбой калып атат, алар жаман жолго түшүп кетип атат. Ошолорго силер себепчи болуп атпайсыңарбы? Анысына кошулам. Мени көрүп башкалар багат алат. Мен келгенде деле, чын айтканда мен окууга биринчи келгенде, мен айылдан келгем. Мен билген эмесмин да, мондай 17 ноябрь студенттер майрамы экенин окуп жүргөндө, анан келгенден кийин башкаларды көрүп, биз деле ошол, бул эсте кала турган күн болуш керек экен. Не обязательно жаман жолго түшүп кетип, сиздин дагы ошондой жол менен майрамдашыңызга бирөө себепчи болду, Ооба. Демек сиз дагы башка бирөөгө себепчи болушуңуз керек. Болушум керек эмес, мен өзүм үчүн майрамдап атпайм, мен бирөөгө себепчи болуу максат эмес. Бирок сизди көрүп башкалар үлгү алып атат. Ал айтып атпайм, ар бир адам өзүнүн. Мисалы, демек сизге окшогон эрки күчтүү эрки алсызга себепчи болуп атат. Бул туура эмес нерсе, туурабы? Бүгүнкү биздин тема студенттик күн болгондуктан коомчулуктагы студенттерден келген конокторго да бир нече суроолор келген экен, жооп алып берели. Студенттик күндү эмне максатта майрамдайсыңар деген суроону бере турган болсок, албетте ырдаш керек, бийлеш керек, жигиттерге жолугуш керек деп айтышыңар мүмкүн. Бул чындыгында шайтандын иши, чынбы? Эгер жөн гана группалаштар менен сырдашып олтурабыз десеңер, анда күнүгө эле группалаштар менен жолугуп атпайсыңарбы? Сабакка барасыңар, жолугасыңар, сырдашасыңар. Бул жөн гана шылтоо болуп калбайбы дейт. Биз студенттер группалаштар менен күндө кезигебиз. Бирок кезиккенде деген только сабак болуп калат. Сабак учурунда аз маек болуп калат, или перемена дегенде болуп калат, или сүйлөшпөгө эле лекция жазууга болуп калат. Ошондуктан отдельно отургандан кийин, бул чогул отургандан кийин ички дүйнөбүз менен сырдашып, маектешип, эме барлашабыз деп ойлойм. Студенттердин окутуучусу катары сиз өзүңүз студенттериңизди кантип майрамдатасыз? Атайын ушул студенттердин майрамына карата мен өзүм группам бар. Ошо группам менен майрамга карата биз атайын бир соцролик уюштуруп, ошо студенттик күндү кандай майрамдайбыз деген жакшынакай иш-чара өткөргөн жатабыз. Балким баа коюп бересиз, балким куттуктайсыз деген ой пикир. Сөзсүз түрдө куттуктап да кетем. Майрам деп белгилебей эле коелу деп айтып атабыз да. Эми окуубузду ийгиликтүү, жакшы окуйлу деп. Студенттик майрамда эс алуучу жайларга кирсең, олтура турганга орун таппайсың. Сөзсүз түрдө музыка, ичимдик арам иштер көп болот. Чындыгында көп мырзалар алданып калган кыздарды кеп кылышат, бирок ошого себепчи мырзалар болуп жатпайбы? Кыргызда айтып коет, кунаажың көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт дейт. Ал жерде эки адамдын күнөөлөгөнгө биздин акыбыз бар да. Анан экинчиден андай адамдарга чында алар айтып атат, бул жерде көптөгөн сөздөр айтылды. Алагайым адам өзүн күнөөлүү да, өзүнүн көз каранды да деп. Бирок себепчи деген дагы бир чоң нерсе бар да. Ошол күн себепчи болуп атпайбы бизге? Чынбы? Ошол сайраңдаган адамдар эмнеге күндү сайраңдай бербейт? Себеп деген алардын бир шылтоосу жок. Ошол 17 ноябрь күнү шылтоо болгондугу үчүн көптөгөн бурулуштар ошол күнү жасалып атат. 17 ноябрда мисалы жалаң эле студенттер группалаш курсташтар менен эмес, мисалы 3-чү курсту белгилеп жатам, келгиле классташтар жолукпайлыбы, силер башка жакта окуп жатасыңар, мен башка универде окуп жатам, может өзүңөр таанышыңарды алып келип чогуу отуралы деп, мисалы классташтар менен да жолугуп отуруп калган чактарыбыз болгондо, ал жакшы эле ой деп ойлойм да. Айырмасы канча? Жок, арак ичип аткан адамдар болсо, анын айырмасы канча? Арак ичип ичимдиктер болбойт. Анда ичип айттым го сизге. Кудай сизден ыраазы болсун. Чын, сиздин өткөргөнүңүз аябай жакты мага. Мен жалпы жаштардын деңгээлинде айтып атам, Ал эми эмне үчүн акыл калчап көрөлүчү, ошол күнү биз ушинтип майрамдашыбыз керек да негизиненчи. Хатага барып же болбосо бир клубка барып да. Келгиле ошол күнү биз студенттерди тааныта турган, студенттерди абитуриенттерге, бүтүрүүчүлөргө сүйүндүрө турган бир иш кылалы. Же болбосо кайрымдуулук кылалы. Эмне тамчыдан көл куралат, тыйындан өмүр уланат дегендейчи, өзүбүздүн акчаны бир жака жумшайлы, неме кылалы. Ал эми жанагы кыз айткандай башка күнү отуралы да. Эми мындай болуп атпайбы? Бир икаяны кыстарма кылып айта кетели. Бир өрт чыгып атыптыр, кумурска оозуна бир тамчы сууну алып келатса, карга сурайт дейт, эмне кылып атасың? Мен өрт өчүргөнү баратам деп айтат дейт. Бир тамчы сууң эмнени чечет десе, айырмасы жок, бирок мен колумдан келген кылып атам дейт. Демек, биз ошол нерсени билбей келдик мектепте. Жаңы гана келдик, оозубуздан сүттүн даамы кете элек балдар болуп келдик. Келсек студенттердин баары 17 күнү майрамдап атты. Биз демек ошолордон үйрөндүк. Муну менен эмнени чыгара алабыз? Бизден кийинки урпактар дагы, бизден кийинки муун дагы мына ошол нерсени бизден үйрөнөт. Сиз айтып атасыз, ар бир адамдын өзүнөн деп. Эгер сиз өзүңүз бүгүн жок, мен бүгүн күндү майрамдабайын деп калтырган болсоңуз группаңыз менен, эртеси күнү сиздин артыңыздан келген муун айтат, булар өткөрбөй жатыптыр. Демек биз майрамдасак кандай болуп калат деп, алар деле бул чечимден баш тартат.
кээ биринин колунда бар дегендей, кээ биринин колунда жок. Анан студенттер чындыгында бирөө акча чыгарып алса, экинчиси баягы группалаштарын жаман көрүп калат, группадан чыгып калам деген намыс менен кыйналып атканын да бериши мүмкүн. Анан ушундай баягы кыйналган адамды ара жолдо калтырып коюуга себепчи болбойсузбу? Ооба, андай болот. Мисалы кээ биринин атасы жок, апасы жок, өзүнүн жанын араң багып аткандар болот. Биз ага эч кандай эме кылбайбыз, үстөмдүк кылбайбыз. Сен жок болсоң да сен эч нерсе бербей, эч нерсе кошпой, бирок сенин ошол жерде болгонуң биз үчүн чоң бакыт дейбиз да. Анынчы Сиз ошол эми акчасы, каржы жагынан жетишпеген адамды сага боло берет, сага сен келе бер, сен өзүң келгениң жетишет деп айтканыңыз менен аны кемсинтип атасыз. Ал адам өзү кемсинткенде мени кемсинтпешин үчүн ал айтпайт. Айтпайт дагы урук кылышы мүмкүн. Бул уже жаман жолго барып атпайбы? Биз анда отуруп деле жүрөбүз да. Буга чейин эле отуруп келгенбиз, антип мисалы бирөөлөрдөн акча албай делечи. Мисалы сизге сага боло берет, сен акча алып келбей десе, сиз өзүңүздү кемсин. Мисалы менде бар болсо, мен ошол жокко бергенге аракет кылам да. Менде Кудайыма шүгүр бар болсо ошол толуктап. Сиз мисалы ошол группада да, мисалы биринчи курста чогулду. Ошондо адам экенин каяктан билесиз? Өзүнөн сурай аласызбы? Биз биринчи курста биз биринчи акча бере аласың. Мисалы кыздар 1000 сомдон чогулуп атса, но бир баланын вообще өзүн өзү каржылай албайт, эптеп жанын багып атат. Кыздар 1000 сомдон берип атса, мен 1,5 мың беришим керек деген намыс болуш керек да, туурабы? Биз биринчи курста андай миң кеткен эмес, анда просто эле киного барып, анан роликтерге барып эле кайра келгенбиз да. Анан чоңойгон сайын кругозорду өсө турбайбы, туурабы? Чоңураак нерсени эңсеп калабыз да. Мен айтат элем, эгер кызым болсо, мен жибербейм да. Түшкө чейинки сабак учурунда барып, жашынакай барып көрүп келди, билди, болду. Эми үйдө бол депчи, түн ичинде ар кандай баягы сактансаң өзүң Кудай сактайт да. Түн ичинде ар кандай бир жамандыкка жолугуп калбас үчүн тынч болол деп. Группамда дагы студенттеримде да барбагыла деп ачык эле айтам, кереги жок деп. Именно кечинде майрамдаганда эле башталат ужечи. Именно мисалы ошол кафеде, клубда арак ичпесе да хорошо. Где-то 10-11-де чыгышат, туурабы? 10-11-де чыккандан кийин ар ким ар жака кетет. Көчөдө ар кандай случай болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, балдар менен балдар же кыздар мисалы арак ичип алгандар бар, башкалар бар. Ошол күн көп нерселерге себепчи болуп кетиши мүмкүн да. Муну негизи башка бир программа ойлоп табып, жаштарды мисалы башка жака ошол именно 17 ноябрь күнү студенттер майрамдарын мантип майрамдасак болот деген максатта мындан кийинки биздин келечектеги жаштарга үлгү болуп көрсөтсөк болот. Силер ошону ойлоп таап жатасыңарбы? Программаны. Мисалы ойлосоңор, биз ошону көрүп, ооба, силерге туура экен деп биз да силерге кошулмакпыз да. Азыр балким, Ооба, азыр ал эч силер айтып атасыңар, бирок аны эч токтотуу да мүмкүн эмес. Ана программаны ойлоп табуу да азыркы моментте ал вообще мүмкүн эмес да. 3 жылдан бери өткөрбөй белгилебей келишип туурабы? Эмнеге? Ана может 3 жылдын ичинде бир нерсени уюштуруп койгон болушуңар керек го. Эми азыр сиздин айткан сөзүңүз мындай болуп атпайбы? Эгер майрамдабайт экенсиң, андан көрө ошол майрамдабай жүрүп, башкаларга программа сунуштабайт экенсиң, мага ошо майрамдабайсың андан көрө деген сыяктуу болуп атат да. Эми программада эмне кылсак болот? Биринчи эле окуу жайлардан. Эми мен программа түзүндө айтпай атам. Болгону программаны бул нерседен кантип студенттерди арылтсак болот деген маселеге кайрылып атам да азыр. Окуу жайлар кандайдыр бир чектөөлөрдү коюшу мүмкүн. Же болбосо ошол күндөрү башка бир программаларды коюшу мүмкүн, туурабы? Мисалы бүгүн биз студенттердин ичинен эң ийгиликтүүлөрүн тандайбыз, ушундай иш-чаралар болот, анан ушул ырчылар келет деген болсо, студенттер жок дегенде, окууга тиешеси жок адам, мен кандай тиешем бар? Андан көрө мен сайраңдайм деген адамдар ошол шоу бизнестин өкүлдөрүнө мындай ошолордун урматы үчүн келиши мүмкүн ошол жерге. Жок дегенде бир аз болсо да кармап калабыз. Ал эми экинчиден, өкмөт дагы бул бир программа көтөрүп чыкканга бир кудурети жетет. Эмне себептен? Себеп дегенде мектептеги жоолукту четке каккан өкмөт эмне үчүн университеттеги бул майрамдар четке кагылбасын? Бирок кагып атат, ошону кылып жатат өкмөт. Кылып атпайбы? Мектепте келиңиздер бир аз кеңири масштабта ойлонуп көрөлү. Майрамга караган жок. Кылып атат деген жок. Келиңиз мындай адилеттүүлүк сөздү жакшылап тыңдасак, мен ал жерде айтып атам, кыла алат, дарамети жетет деп атам. Силер майрамдабай калышыңар үчүн силерге сөзсүз бирөө тыйып салыш керекпи? Мен по-любому белгилейин деп жатам. Мындан кийинки муундарга программа түзсөңөр, может, андан кийинки муундарда ошого кошулмак деген майындайтым. Аны түзүш биз менен сиздин милдетибиз. Биз эле эмес, сиз деле ошондой. Карасаңыз, сиз айттыңыз, уже мындай окуяларды уже токтотууга болбойт, уже 70% уже кеттик депчи. Андай ошондой майрамдарды уже токтотууга болбойт. Уже бизди батыш
же башка бир саясий күчтөр биздин маданиятыбызды талкалады, уже биз талкаланабыз, мындай кайтара албайбыз деп ошондой ойлоп атасыз да сиз? Күндүзү майрамдаганыбыз бизге жетишпей атат. Бизге кечеси гана ырахатыбызды толтуруп атабыз. Силер түшүнбөй атасыңар. Эмнеге бузулуу? Жооп берсеңер, бул просто сырдашып эле атасыңарбы? Мен өзүмдүн кругума гарантия берем. Биз сырдашабыз эле атасыңар. Бул жакта жооп алалычы. Сиз ошол күнү биз неме сырдашабыз, өзүбүздү ички дүйнөбүздү тааныйбыз дейсиз. Ушу 3 жыл окудуңуз, мени тааныбайсызбы? Же болбосо ошол күнү эле келип достошуп каласызбы? Мен карасаңыз? Мен ал ойду айткан жокмун. 3 жылдан бери мен ал ойду айткан жокмун. Достошпой келип ошол күнү достошосузбу? Бул жакта каршылаш тараптар айтып өттү, ушундай маданий иш-чараларды жасап, мындай Кыргызстанга жуку деген кишини болсо да салым кошуп атабыз депчи. Ооба, аныңарга кошулабыз. Бирок менде бир суроо пайда болду да. Силер ушул азыркы жашоодо ушул немеге майрамга каршысыңарбы, же эле бүгүнкү теманы угуп эле каршы болуп атасыңарбы? Мен бул программага келеримди кечээ билдим, бирок мен 3 жылдан бери майрамдабай келем. Мына мен айтып коеюнчу, балекетте эле майрамдайсыңар, азыр бияка келип койкоң деп атасыңар да. Чындыгын айтканда. Эртең эле майрамдайсыңар, мына майрам келди, майрамда мен деген бар артыңардан издеп барып табайын силерди майрамдайсыңар. Макул, анда издеңиз. Мен издеп барам. Эгерде менин алдыма кармап чыгып калбагыла майрамда аткан жерде, макулбу? Жок, сен эмнеге дегенде, анда эмнеге тиякта Чехословакия жанагы киши өлүп атса, биздин атты баштар анда ушул күндү белгилеп эле койбой, анда эме мыйзамга кабыл алып жазып койбой, майрамдагыла студенттер момундай деп анда биз келе сол жакта чоңдоп отурганда эмне айтып коюшпу? Чехословакиядан мисал 9 студент өлдү деп атасыңар, туурабы? Азыр мына көчөгө чыккандасыз, көчөгө чыгып любой студенттен сурасаңар, майрам деп чыгып ошолордун баарына түшүндүрүш керек андай, момундай деп тарыхын баарын айтып изилдеп чыгыш керек, туурабы? Биз менен сиз кыла албайбыз аны. Анда ким кылат? Кыла албайбыз. Анда ким кылат? Биз кыла албайбыз. Анда биз экөөбүз кыла албайбыз. Экөөбүз эмне кылабыз айтсаң? Майрамда кыла албайбыз деп майрам дей берели. Жок, эмне кыла аласыз? Мына экөөбүз чыктык азыр, эмне кылабыз? Биз экөөбүздүн үнүбүз жетпейт. Муну деген мыйзам карап чыгыш керек, атайын жогорку кеңеште мыйзам чечилип карап чыгып турган запрет кылыш керек. Эгерде болбосо, ал күндү майрамдабайлы, студент күнү өзүнүн бөлөк күнү майрамдайлы. Сиз айтып атасыз, уже үмүттү үзүп коюп атасыз да, уже баардыгы уже студенттер белгилейт депчи. Биз эмне ошентип кете берелиби баягы? Өзүбүз эркибизди өзүбүз эмне кылабыз? Мен бир эле бул студенттик күндү айткан жокмунчу. Баардык эле мына кереги жок, баягы батыштын атайын бир саясий биздин маданиятты жок кылуу, же болбосо бизди жаштарды бузуп, эртеңки келечекте биздин жаштар эртеңки келечекпиз, бизди адаштыруу максатында акырында бул саясат болуп атат да, андай нерселерчи. Маданиятыбызды өлтүрүп атабыз. Биз экөөбүз жеткире албайбыз, бирок биз азыр айтышыбыз керек да ошондой депчи. Кечирип коесуздар, бирок бул система негизинен ошол Чехиядагы окуя дүйнөлүк тарых китебинде жазылган, мамлекет жазган. Конституцияда бул конституцияда бул майрам жок, майрам катары. Ал эми бул дүйнөнүн тарыхын окубаган адамдар майрамдайт да, чынын айтканда. Эмнеге тартышып атабыз айтайынбы? Себеп деген экөөбүз тең тарыхын билбей туруп майрамдап жүрөбүз. Ошо майрамдап атасыз. Ошол үчүн. Билбей туруп майрамдайсыз. Ошону экөөбүз жеткире албай атпайсызбы? Жеткире алабыз. Эмне үчүн айтайынбы? Кантип жеткиресиз ошону? Сиз ушул жерге келүү менен, майрамдаганыңызга карабастан ушул жерге келгениңиз менен экөөбүз каршылаш болуп, ошол майрамды туура эмес экендигин, кандай зыяны бар экендигин көрсөк, могу көрүп аткан бизде көрөрмандардын баарында ой пайда болушу мүмкүн. Биз мына ошол максатты келип отурабыз. Программаңар жок, курулай сөздөр айтып атасыңар дейсиңер. Курулай сөз болсо бул жерге келбейбиз. Кое турасыз. Эмнеге себеп деген силер баары айтып атпайсыңар. Кандай программа боюнча? Программа боюнча эмес, биз жаштарды куткаруу максатында бул жерге келип отурабыз. Эгер сизге окшоп мен келечекке кайдыгер карасам келбейт болчумун. Анда майрамдабай эле коелу. Майрамдабайлы. Анда мындай кылалы. Майрамдабай эле коелу. Ончо үчүн майрам дебей эле коелу. 2 эле майрам барбы бизде негизи? Канча 2 эле майрам? Жана мусулмандардын 2 майрам барбы? Мусулмандардын 2 майрамы бар ооба. Калпак күнү каяктан чыкты анда? Ал кыргыздын майрамы? Кыргызда майрам жок да. Ким айтты жок деп? Майрам Келиңиздер, эгер шариятка таязак, 2 эле майрам бар бизде. Калпак күнү да жок, жеңиш күнү да жок, эгемен күнү да жок. Майрам жок таптагы. Биз майрамдабайбыз. 2 эле майрамды майрамдашыбыз керек деп айткан жокпуз. Биздин өзүбүздүн айтып атпаймынбы? Кыргыздын өзүнүн мындай каада салты, өзүнүн баягы эзелтеден келген үрп адаттары, Норуз, жана мына калпак дегениңиз, жана жеңиш күндөрү, аларды биз майрамдашыбыз керек. Алардын немеси баягы жыйынтыгы жакшы жакка алып барат. Жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, эми бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр.
Эми урматтуу студенттер, ошол 17 ноябрда студенттик күнү деп белгилеген атпайбы? Ошону ар кимибиз өзүнүн аң сезимибизге жараша жакшынакай маданий иш-чара менен өткөргөнгө аракет кылалы. Баардыгыңыздарды ушул алдыда майрамыңыздар менен деп куттуктап кетмекчимин. Мен деле баарыңардын майрамыңар менен куттуктаймын. Ким кандай ойдо экен алар өздөрү жакшы билишет дегендей, бирок силерди деле майрамдагыла деле майрамдабагыла деле дебейм, бул ар бир адам өзүнөн, бирок майрамдаш керек деп ойлойм да. Эми жалпылап айткан болсок, мисалы майрамдап атабыз, ага балким 1000 сомдон кетирген болсок, 100 000 студенттин, 100 000ден ашуун студенттин 20 000 майрамдачы болсо, бардыгы 1000 сомдон чогултканда 20 миллион сом болот. 20 миллион сомго бир мектеп курууга мындай мүмкүн да. Ошол үчүн себептүү акчаларды дагы, убакытты дагы, максатты дагы, бир алга койгон кадамдарды дагы туура жакка кылыш керек. Келечекти ойлоп, ага кайдыгер мамиле эмес, мындай ишеничтүү, үмүттүү кадамдар менен таштасак. Мен кыла албайм, ошон үчүн майрамдайм деген түшүнүк бул түркөйлүк гана экендигин айтып керек. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн жүрүшүндө студенттик күн деп аталган майрамга карата ар түрдүү пикирге күбө болдуңуздар. Эми жыйынтыкты чыгарыш сиздер тараптан демекчибиз. Ушуну менен чыйырдын көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.